Саламатсыңарбы балдар? Балдар, көгүлтүр экранынын алдында ыңгайлуу отуруп бүгүнкү сабакка көңүл бөлгүлө. Биздин бүгүнкү сабакта өтө турган темабыз төмөндөгү тема. Биоценостун структуралары, биоценостун жетилүүсү, өсүү жолдору жана туруктуулугу боюнча токтолобуз. Сабактын жүрүшүндө биз төмөндөгүлөргө көбүрөөк көңүл бөлөлү. Биоценоз жөнүндө түшүнүк алып, анын курамы менен таанышабыз. Андан сырткары, биотопко биоценостун ыңгайланышын аныктайбыз. Биоценостун мейкиндик структурасын, жетилүүсүн, туруктуулугу боюнча түшүнүк алабыз. Биоценоз боюнча, мисалы үчүн, биринчилерден болуп ушул биоценоз деген терминди немец окумуштуусу Карл Аугуст Мебиус биринчилерден болуп, биоценоз терминин илимге киргизген 1877 жылы. Демек, биоценоз деген бул эмне экен? Ар түрдүү организмдердин бири-бирине ыңгайланышып жашаган чөйрөсүн биз биоценоз деп коет экенбиз дагы. Ал эми бул биос деген тиричилик, ценоз деген жалпы дегенди түшүндүрөт экен. Анда бул биоценоздун жаратылыштагы алган орду кандай? Анда биоценоздун төмөндөгүдөй курамдардан турат. Биоценоздун курамы бул фитоценозтон турат. Фитоценоз деген бул өсүмдүктүн тобунан, ошондой эле биоценоз зооценоздон турат. Жаныбарлардын топторунан, ар түрдүү жаныбарлардын топторунан турушу мүмкүн экен. Ошондой эле биоценоз турушу мүмкүн экен микробоценоздон турат экен. Микробоценоз деген бул микроорганизмдер, же болбосо кичинекей тиричиликке ээ болгон организмдер экен. Ошондой эле биоценоздун курамы бул микоценоздон турат экен. Микоценоз деген бул бубак козгарын жана калпактуу козгарындар келет экен. Демек, биоценоз деген ар түрдүү тирүү организмдердин бири-бири менен ыңгайланышып, биргелешип жашаган топтору бул биоценозду түзөт экен. Анда бул биоценоздун жашаган чөйрөсү, же болбосо ошо бардык тирүү организмдердин чөйрө мейкиндигиндеги алган орду биотоп деп аталат. Биотоп бул белгилүү жердин физикалык, химиялык шарттары биотопту түзөт. Биотоп негизинен температура биотоп болуп эсептелет, же болбосо бул биоценоздогу топ-топ болгон ар түрдүү түргө кирген организмдердин ыңгайланышы бул биотопту түзөт экен. Же болбосо ошолордун жашаган мейкиндиги. Анда бул жансыз жаратылыштын физикалык жана химиялык шарттарына температура, күн нуру, абанын химиялык курамы, радиация, топурак кирет экен. Анда биоценоз бул ар түрдүү организмдердин бири-бирине болгон мамилеси деп атабыз. Демек, биоценоз ар түрдүү организмдердин бири-бирине болгон мамилеси болсо, бул боюнча биз бүгүнкү күнгө чейин да таанышып келгенбиз. Бул комменсализм кирет бири-бирине болгон мамилесине, мутуализм кирет бири-бирине болгон мамилесине, симбиоз кирет бири-бирине болгон мамилесине, митечилик жана атаандаштык кирет. Демек, биоценоз ушул биоценоздун курамындагы өсүмдүктөр, жаныбарлар, микроорганизмдер жана бактериялар, козгарындар биргелешип, курчап турган чөйрөдөгү химиялык шарттарга ыңгайланышып бирге жашашы бул биогеоценозду түзөт. Демек, биотоп менен биоценоз биригип, биогеоценозду түзөт экен. Ар бир ушул биоценоздун түзүлүштөрүнө токтолуп көрөлү. Мисалы үчүн, тала биоценозу. Тала биоценозу күндүн таасирине, күндүн жарыгына, температурага, абага ыңгайланышып, өсүмдүктөрдүн, курттардын, канаттуулардын, ошондой эле сүт эмүүчү жаныбарлардын, курт-курускалар, ошондой эле микроорганизмдер бардыгы тең биригишип, бул биоценозду түзөт экен. Мисалы үчүн, тала биоценозунда эң эле бийик өскөн өсүмдүк бул албетте сулуу дан өсүмдүгү болуп саналат. Себеп дегенде, бул сулуу шамал аркылуу чаңдашат. Мына ошол шамал аркылуу чаңдашкан үчүн бул эң бийик
катмарда турган бул сулуу болуп саналат экен. Экинчи катмарда же болсо экинчи баскычта болсо жыпар жыттуу күлдүү өсүмдүктөр кирет экен. Мына ушул күлдүү өсүмдүктер менен курт кумурскалардын дагы бул жерде же болсо фитоценоз менен зооценоз бири менен биргелешип ыңгайланышып жашашат экен. Себеп дегенде бул курт кумурскалар ушул жыпар жыттуу гүлдүү өсүмдүктөрдүн нектарлары менен азыктанышат. Эгер бул жыпар жыттуу күлдүү өсүмдүктөр болбосо, анда бул арылардын, шимикчи арылардын жашоосу токтомок. Ошондуктан буларга гүлдүү жыпар жыттуу өсүмдүктөр нектарын берүү менен өзүлөрү болсо чаңдашат. Анда мына бул жерде дагы ушул талаадагы өсүмдүктөр менен жаныбарлардын биргелештиги бири-бирине шайкеш ыңгайланышат экен. Ошо сыяктуу эле кээ бир өсүмдүктөр талаадагы мисалы үчүн бийик болуп өскөн сулууга жармашып өсүүчү өсүмдүктөр бар. Бул жармашып өсүүчү өсүмдүк күндүн нурун өзүнө сиңирүү үчүн, мисалы үчүн силер көрүп тургандай, бул сулуунун сабагына сойлоп жармашат. Мына ошо сулуунун сабагына сойлоп жармашып өсүүчү чанактуу өсүмдүктөр ал эми ушул талаадагы биоценоздогу өсүмдүктөрдү менен азыктануучу же болбосо дан өсүмдүктөрү менен азыктануучу жаныбарлар бар. Бул жаныбарлар дан өсүмдүктөрү менен азыктануучу жаныбарлар силер карап көрүп тургандай, булар бытбылдыктар, бөдөнөлөр. Булар ушул талаадагы дан өсүмдүктөрү менен азыктануучулар. Ошондой эле кемирүүчү, сүт эмүүчү жаныбарлар. Демек, бул биоценоз деген өсүмдүктөрдүн гана эмес, жаныбарлардын дагы бири менен биргелешип шайкеш, бири менен ыңгайланышып жашоосунан биоценоз түзүлөт экен. Демек, бир өсүмдүк экинчи бир өсүмдүккө оролуп өсүп күнгө жетсе, экинчи бир өсүмдүк өзүнүн синтездеген минералдык заттарын тамыруу аркылуу ал өсүмдүккө берип, ал өсүмдүктөн бийик өскөн өсүмдүктөрдөн фотосинтез жолу менен синтезделген органикалык заттарды өзүнө соруп алат экен. Мына ушул биоценоздун түзүлүшүнөн биоценоздун түрлөрү пайда болот экен. Азыр биз талаа биоценозу менен таанышсак, мындан башка дагы көлмө биоценозу, ошондой эле токой биоценоздор бар. Мисалы үчүн көлмө биоценозун көрө турган болсок, көлмө биоценозу фитопланктондордон, зоопланктондордон жана балырлардан түзүлөт. Ал эми чөл биоценозу болсо, силер көрүп тургандай, фитоценоздон жана зооценоздон жана микроценоздон турат экен. Же болсо чөлдөгү биоценоз бул ошо кургактыкка ыңгайланышып өскөн өсүмдүктөрдөн, кургактыкка ыңгайланышып жашаган жаныбарлардан жана ошо топурактын астында жашоочу микроорганизмдердин топторунан түзүлөт экен. Мындан башка дагы токой биоценозун карап көрсөк болот. Токой биоценозунда бул абдан бийик өскөн дарактар, ошондой эле андан кийинки экинчи баскычтагы бадалдар, чөп өсүмдүктөрү дагы бири менен ыңгайланышып шайкеш жайланышат. Бирок бул биоценоздогу организмдердин таралышынан доминанттуулук кылган же болсо үстөмдүк кылган дагы өсүмдүктөр болот. Мына ошол үстөмдүк кылган өсүмдүк эң бийиктикте өскөн өсүмдүк болот. Анда биоценоздогу жайланышкан өсүмдүктөр менен жаныбарлардын мейкиндик структурасы вертикалдуу жана горизонталдуу болуп жайгашышат. Вертикалдуу жайланышышы бул токойдогу өскөн өсүмдүктөр жакшы мисал болот. Мисал үчүн, эң бийик өскөн карагайдын жогорудан төмөндү карай улам баскычтуу өсүмдүктөр токойдо кездешип жүрүп отурат экен. Эң биринчи бийик өскөн карагай, андан кийин дарактар, дарактан кийин бадалдар, бадалдан кийин бадалчалар, андан кийин чөп өсүмдүктөрү, чөп өсүмдүктөрдүн алды жагында сфагумдар жана симбиоз жолу менен өсүүчү эңилчектер, балырлар, козу карындар жайланышат. Ал эми горизонталдуу биоценоздун мейкиндик структурасына кургактан нымдуу жерге чейин өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын таралышы жүрөт. Кургак жактагы
тирүү организмдердин саны нымдуу жердеги организмдердин санына жана түрүнө караганда азыраак болот. Мисалы үчүн бул кургак жана муздак жердеги өсүмдүктөрдүн түрлөрүнүн саны. Кургак жерде мисалы үчүн токой же болбосо өсүмдүктөрдүн сандарынан 2-ден 5ке чейин гана түрү кездешсе, ал эми абдан нымдуу өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын жашоосуна абдан жакшы шарт түзүлгөн жерлерде 90-дон 400-кө чейинки ар түрдүү өсүмдүктөрдүн топторунан түзүлөт экен бул биоценоз. Анда горизонталдуу өсүмдүктөрдүн таралышы бул улам ошол өсүмдүктүн өсүү шартына ыңгайлуулугуна жараша болот экен. Ошо сыяктуу эле өсүмдүктөр сыяктуу эле жаныбарлар дагы жердин кыртышында вертикалдуулукту жана горизонталдуулук мейкиндик структурасында жайланышат. Буга мисалы үчүн топурактын эң астында силер сүрөттөн көрүп тургандай микроорганизмдер жайланышса, андан өйдөрөөк жакта муунак буттуу курттар жайланыша баштайт экен. Андан кийин суудагы тирүү организмдердин саны көбөйүшү мүмкүн экен. Ал эми кургактыктын үстүнкү бетинде кемирүүчү, сүт эмүүчү жаныбарлар кездеше баштаса, ал эми токойдо болсо бактын өйдө жагында жашоочу дагы канаттуулар жана сүт эмүүчү тыйын чычкандардын түрлөрү кездеше баштайт экен. Мына ошол биоценоздун түзүлүшү бул тирүү организмдердин бири-бирине ыңгайланышып, топ-топ болуп симбиоз жолу менен. Симбиоз деген бул бири-бирине кандайдыр бир зыян алып келбей, пайда алып келүүчү, анан ошо биргелешип жашоочу же өсүүчү тирүү организмдерди айтып коебуз. Анда ушул өсүмдүктөрдүн же болбосо токойдун өскөн өсүмдүктөрдүн доминанттуулуктары боюнча карай турган болсок, буга мисалы үчүн доминанттуу эң бийик дарактардын узундуктары 60 метрден 100 метрге чейин болушу мүмкүн. Андан кийинки экинчи баскычтуу же болбосо муну силер китебиңерде ярус боюнча жайгаштырган. Аны биз баскычтуу жайланышат. Демек, мен жаңа айттым, ушул биоценоздун мейкиндиктеги структурасы булар баскычтуу өтөт, же болбосо жогорудан төмөндө карай вертикалдуу жайланышат экен. Демек, эң бийик доминанттуу көп кездешүүчү дарактардын узундуктары 60 метрге чейин бийиктесе, алардагы жаш даракчалар 40 метр бийиктикке чейин өсөт экен. Даракчалардын алды жагында токойдо бадалдар кездешет экен. Бадалдардын алды жагында бадалчалар кездешиши мүмкүн экен. Алардын бийиктиктери 4 метрден 6 метрге чейин болсо, эң кичинекей чөп өсүмдүктөрү 0,8 метр же болсо 80 сантиметр. Ал эми пионердик өсүмдүктөргө болсо, мен жаңа эле айттым, балырлар жана эңилчектер кирет дедик. Демек, бардык тирүү организмдерди биоценоздогу жайланышы баскычтуу жайланышат экен. Биоценоз бул өзү эки чоң топко бөлүнөт. Табигый биоценоз жана жасалма биоценоз. Табигый биоценоздун туруктуулугу көпкө сакталат. Жана табигый биоценоздогу түзүлгөн топ бул ар түрдүү болушу мүмкүн. Жана алар өзүн өзү жөнгө салганга абдан ыңгайланышкан. Мына ошол өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын деги эле тирүү организмдердин туруктуу биоценозунда, мисалы үчүн, бул биоценоздун туруктуулугун көбүнчөйүн аны төмөндөгүдөй эсеп менен эсептеп да чыгарышат. Бул жерде С деген тамга биоценоздун туруктуулугун көрсөтүүчү сан. Ал эми П көбөйтүү 100 деп турат. П деген бул ошо берилген түрдүн саны, астындагы ошол түрдүн жалпы кездешкен саны. Мына ушул катыш биоценоздун туруктуулугун көрсөтөт экен. Биоценоздун туруктуулугу бул адам эгерде катышпаса, бул биоценоз өзүн өзү жөнгө салып, дайыма туруктуулугун сактап турат экен. Бирок кээ бир кездерде бул биоценоздун туруктуулугу бузулушу да мүмкүн экен. Мисалы үчүн, жана биз темада токтолгонбуз, бул биоценоздун жетилүүсү жана өсүүсү деп. Биоценоздун жетилүүсү бул эмнеден көз каранды? Албетте,
bir климаттык шарт же болбосо bir мезгил экинчи bir мезгилге же болбосо bir жыл экинчи bir жылга эч качан окшош болбойт. Себеп дегенде, мисалы үчүн ошо өсүмдүктөрдө, мисалы токойду алып карай турган болсок, бүрдөп, мөмөлөрдү байлап жаткан кезде жаан чачын көп болуп, же болбосо кар жаап койсо, анда бул мөмөлөрдүн бышышы, жетилиши токтоп калат. Ал эми ал мөмөлөрү менен азыктанган жаныбарлар дагы ачкачылыктан өлүмгө дуушар болгондо, бул дагы биоценостун жетилүүсүнө тоскоолдукту берет экен. Анда биоценостун жетилүүсү бул курчап турган биотоптон көз каранды болот экен. Ал эми биотоп болсо, бул жаратылыштын кубулуштары болуп саналат экен. Деги эле биоценостун өзгөрүүсү адамдын таасири асты менен абдан чоң өзгөрүүгө дуушар болуп, кайра ал өзүнүн баштапкы калыбына да келбеши мүмкүн экен. Мисалы үчүн, токойдун өрттөнүп кетиши, же болбосо селдин жүрүшү, же болбосо адамдардын ушул терс көрүнүштөрүнүн таасиринен, мисалы үчүн буга Арал деңизин алып карасак болот. Арал деңизи негизинен дүйнөдөгү эң чоң 4-чү орунда турган деңиз болчу. Бүгүнкү күндө Арал деңизи соолуп бара жатат. Башкача айтканда 2006 жылкы эсептөө боюнча Арал деңизи баштапкы өзүнүн абалынан 100 километрге соолгандыгы аныкталган. Эмне себептен соолуп жатат? Бул албетте бул Казакстан жана Өзбекстан мамлекеттери менен чектешип турган ортодогу деңиз болуп эсептелет. Мисалы үчүн Казакстанда Арал деңизине жакын бул Кузбасс бар. Ошо Кузбасстан бөлүнүп чыккан отходдорду, же болбосо таштандыларды жылына 1,5 миллион тонна таштанды ташталгандыктан, алардан бөлүнүп чыккан уулуу заттар суунун бууланышын жана мөңгүлөрдү тез эритип, суунун куюлушун азайышына алып келип атат. Ошондой эле Семиплатинский шаарындагы ядрлык жарылуулардын дагы таасири астында дагы абанын бузулушунан мына ушул Арал суусунун соолуп баратышы. Демек, бул Арал суусу 100 километр аралыкка соолуса, анда баштапкы биоценоз бузулуп, бүгүнкү күндө кургак биоценоз пайда боло баштады. Башка айтканда, чөлгө айлана баштады. Бул баштапкы өзүнүн калыбына келе албайт. Биоценоз өзү негизинен табигый биоценоз, анан жазалма биоценоз деп айтат. Мына ушул табигый биоценозтон башка дагы адамдын таасир этишинин жардамы менен жазалма биоценоз пайда болот экен. Муну силер көрүп тургандай агроценоз деп коет экенбиз. Агроценоз бул адамдардын өзүнүн ыктыяры менен жазалган биоценоз экен. Мисалы үчүн, бул жерде эгин талаасы адамдардын айыл чарба дан өсүмдүктөрүн өстүрүүдөгү түзүлгөн экосистемасы. Агроценоз мындан башка дагы мисал үчүн адамдардын түзгөн агроценоз экосистемасы же болбосо биоценоздун дагы жасалма түрү бул парктар, коруктар жана ботаникалык бакчалар. Бул адамдардын түзгөн агроценозу биоценозтой болуп, туруктуу болуп жана көпкө чейин сактала албайт. Булар өзү улам өзгөрүп турат. Эгер адам буга жакшылап кам көрбөй койсо, бул куурап жок да болуп кетет. Демек, агроценоз биоценозтон айырмаланып, бул туруксуз экен. Мисалы үчүн, аквариумдардын түзүлүшү дагы бул туруксуз экосистема болуп эсептелет экен. Мына балдар, биз бүгүн силер менен ушул биоценоздун түрлөрү, биоценоздун мейкиндик структурасы деген эмне, мына ушул боюнча токтолдук. Мен силерге бул теманы жыйынтыктоо иретинде төмөндөгүдөй суроо дайындадым. Бул суроого көңүл бөлүп, анан жооп бергенге аракет кылып көргүлө. Биогеоценоз биоценоздон эмнеси менен айырмаланат? Биоценоздун тургандыгы боюнча айырмаланабы? Биоценоздон, биотоптон тургандыгы боюнча биогеоценоз айырмаланабы биоценоздон? Биотоптон тургандыгы үчүн биогеоценоз айырмаланабы? Же агроценоздон тургандыгы үчүн биогеоценоз биоценоздон айырмаланабы? Алдында 4 вариант турат. 4 варианттын кайсы варианты бул суроого туура жооп берүүчү вариант болуп эсептелет. Албетте, бул боюнча баардыгыңар ойлонуп жатат болушуңар керек. Бул суроонун туура жообун мен силерге көрсөтүп коеюн. Биогеоценоз биоценоздон
биоценостон жана биотоптон тургандыгы боюнча айырмаланат. Демек, биогеоценосту биз биотоп менен биоценост экөө биригип, биогеоценосту түзө тургандыгын биз сабактын башында токтолдук. Эмесе балдар, мен бүгүн силер менен ушул биоценост боюнча темамды аяктаймын. Албетте бардыңар бул боюнча дагы кайталап бул теманын үстүндө дагы изилдеп окуп чыгат болушуңар керек. Ал эми мен кийинки сабакта жолугушканга чейин коштошоюн. Саламатта калгыла.